Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай даамдуу кышкы салаттардын бири баклажан кошулган икра болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач 4 килограмм баклажанды чарчы кылып туурап алабыз. Өтө майда эмес, өтө чоң эмес, орточо кылып. Андан кийин 1,5 аш кашык туз кошуп, жакшылап аралаштырып, 10-15 мүнөт суусу бөлүнүп чыкканча тыныктырып коебуз. Ошондой эле 1,5 килограмм пиязды дагы майдараак кылып чарчы туурайбыз. Ал эми 2 килограмм помидордун башын кайчылаш кесип, үстүнө кайнаган сууну куюп, 10-15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ошондо кабыгы жакшы арчылат жана суу тегиз бардык помидорду көмүп турса жакшы болот. Ал эми 1,5 килограмм кызыл таттуу калемпирди алгач жууп, сыртын кургатып алып, андан кийин гана ичин тазалайбыз жана чарчы кылып, калемпирди дагы орточо көлөмдө туурап алабыз. Эми казанды ысытып, 500 мл өсүмдүк майын куюп, майды дагы абдан жакшылап ысытып алабыз. Май түтөп ысып баштаганда пиязды салып, күчтүү отто 15-20 мүнөттөй кууруйбуз. Кызарда кууруп алабыз жана түйүнү тартып, күйүп кетпеш үчүн улам аралаштырып турабыз. Пияз куурулганча помидорлордун кабыгын арчып, бардыгын чарчы кылып туурап алдым. Туура 15 мүнөттөн кийин пиязыбыз саргайып, мына ушинтип тегиз бышып, абдан жакшы куурулду. Эми үстүнө помидорлорду сала берсек болот. Помидорду салгандан кийин дагы күчтүү отто кууруй беребиз. Болжол менен 15-20 мүнөттөй кууруп алабыз жана албетте улам аралаштырып турабыз. 15 мүнөттөн кийин помидордун өңү өзгөрүп, ширеси бөлүнүп чыгып, мына ушундай болот. Эми үстүнө калемпирлерди сала берсек болот. Калемпирди салгандан кийин дагы улам аралаштырып, аны дагы 20 мүнөттөй кууруп алабыз. Баклажанды алгач туураганда 4 килограмм абдан көп сезилиши мүмкүн, бирок мына ушинтип туз сээп, бир аз коюп койгондон кийин суусу бөлүнүп чыгат дагы. Мына ушинтип жакшылап бардыгын сыгып алсак, көлөмү бир топ эле азаят жана биздин казаныбызга кенен батат. Алгач жарымын салып, жакшылап аралаштырып алып, андан кийин жарымын салдым. Ошентип баклажанды дагы 20 мүнөттөй кууруйбуз, улам аралаштырып турабыз. Улам аралаштырып, жакшылап кууруп алдык. Эми 1,5 аш кашык йоддолбогон ирик туздан кошуп, жакшылап аралаштырып, капкагын жаап, дагы 45 мүнөттөй бышыра беребиз. Отту бир аз азайтып койсок болот жана сөзсүз түрдө улам аралаштырып турабыз, анткени түйүнү тартып кетиши мүмкүн. Ал эми банкаларды мен ар дайым соода жана жаңы таза губка менен жакшылап тазалап жууп алам. Андан кийин бууга же болбосо духовкага ысытып алсак болот. Духовкага салганда мына ушундай 1 литрлик банкадан 6 салдым. Сөзсүз түрдө муздак духовкага салабыз, андан кийин гана иштетебиз. 130-140 градуска коюп, ортоңку көзүнө салабыз дагы, болжол менен 15 мүнөттөй ысытабыз. Ал эми көк чөптөрдөн салатка өзгөчө даам берген кинза чөбүн майдараак кылып бир тутамды туурап алдым. Ошондой эле 120 грамм сарымсакты майда туурасак болот, же болбосо сүргүчтөн өткөрүп алсак болот. Бышкан салатыбызга салып, көк чөптөрдү дагы болжол менен 7-10 мүнөттөй кууруп алышыбыз керек. Бардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ошондой эле аягында кааласаңыз ачуу калемпирден дагы кошсоңуз болот. Болжол менен 1-2 чай кашыктай, же болбосо ачуураак болсун десеңиз, андан дагы көбүрөөк салсаңыз болот. Жана аягында сөзсүз түрдө 4 аш кашык кумшекерди дагы салып, бардыгын жакшылап аралаштырып, 5 мүнөттөй бышырып алабыз. Андан кийин банкаларга куя берсек болот.
15 мүнөттөн кийин банкаларды дароо алып чыкпастан эшигин бир аз ачып коебуз дагы. Андан кийин сөзсүз түрдө кургак майлык менен алып чыгабыз. Ал эми капкактарды 5 мүнөт кайнатып алабыз. Мына ушундай жөнөкөй, аябагандай даамдуу салаттардын бири баардык эрежелерди туура сактап жасасак эле кышка чейин жакшы сакталып берет. Жана баклажан майды дагы абдан жакшы көрөт. Андыктан бул рецепттеги баардык азыктар туура өлчөмдө. Андыктан сөзсүз түрдө дал ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Баардык алынган азыктардан 1 литрлик банкадан 5 банка чыгат. Достор, видео жакса лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Бул менин каналымдын өсүшүнө чоң салымын кошот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.